Мен тегилерге чалайын. Өздөрү деле чалып койбойт. Саат 10 болуп калыптыр. Чалайын эми. Бул Жайна, Сабира апанын улуу келини. Жолдошу салык кызматында беделдүү кызматта иштейт. Өзү иштебейт. Жолдошу жакында эле подполковник чинин алды. Ошондон бери подполковниктин аялымын деген сөзү оозунан түшпөй калды. Экинчи баласын төрөгөндө жолдошу мына бул машинаны алып берди. Алло, Жайнеке, кандайсыңар балам? Кандайсыз? Жаңы жылыңар менен. Турдуңар беле? Турганбыз. Мен Айдостун формаларын жаңы эле жеткирип, үйгө жаңы эле келатам. Бакыт усиление деп атат го. Анан 1-2 саатта барып калам, эркин деле болобуз го. Балам, мейли. Тиги келиндердин баарына телефон чал балам. Бардыгы чогулуп бүгүн отуралы. Оливье жасагыла. Уктап жата бербесин деген. Анан халальниктен этти чыгарып койдум. Анан Эдитага айт айланайын. Туда суда анан аяка бараттым эле, бияка бараттым эле деп анан салон-сулунда жүрө бербесин. Эртерээк келгиле чогуу отуралы. Ошо балам келип өзүң баш көз болуп кичине жаңы жылда чогуу отуралы деген. Чоң үйгө келгиле, чоң ашта балам келгиле. Ооба, макул, конечно, барабыз. Барбай кайка барышмак эле барат, конечно. Болот балам, болуптур, келип кал. Сийде келиндер турбай калса деле Жайна, тамагы бышпай калса деле Жайна, бирөөсүнүн башы ооруса деле Жайна. Бул Жанара, Сабира апанын экинчи келини, 4 баланын апасы. Балдары жаш экенине карабай, үй иштерине да, балдарына да, жумушуна да жетишет. Өзүнүн эле эмес, кайненесинин катташтарына чейин билип, баарын өзү эле жайгарып коет. Тармактык маркетингде иштейт, тамакты түрлөп жасайт. Келиндердин ичинен эң жайдарысы да Жанара, жини чукулу да Жанара. Жолдошу вахта режиминде Алтын кенде иштейт. Мен өзүм бардыгын эле чалып койнас. Жанарага да чалып коеюн. Жанарага да чалып анан кийин ага да кайтып. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Алло. Апа, кандайсыз? Жаңы жылыңыздар менен. Жакшы балам, жакшы, кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Жаңы жыл менен келаткан. Рахмат, апа. Апа, турат быйыл 8 январга чейин жумушта болот экен, сменде. Мен балдарды алып эле өзүм барып калам го. Эмне барайын, апа? Оливьеге туз алган бадыраң барбы? Жок эле, ошону ала келсең балам. Айткандай. Аябай сонун базарда корейский салаттар сатылып аткан экен, ошолордон да ала бараман да, макул. Мейли балам, мейли, ошолорду ала кел. Ала келсең чогуу бир оливье жасайсың, жеңеңе да айттым. Келип калгыла балам, болуптур. Мейли, жаш туруңуз. Бул Эдита, Сабира апанын 3-чү келини. Бир баласы бар. Келин болуп ушул үйгө келгени улуу абысыны Жанара менен атаандашканын койбойт. Эмнеге атаандашат дейсизби? Анткени Жанаранын жолу улуу болгону менен Эдита экөө жашташ, группалаш. Акыркы үлгүдөгү iPhone көтөрөт. Сүрөткө түшүп, салондон чыкпай рахаттанып жашап жүрө берет. Жолдошу чет өлкөгө командировкага кеткен бойдон келе элек. Берке келиниме да чалып коеюн. Баарына эле чалып. Апа, кандайсыз? Кагылайын, кандайсың Эдика? Жакшысыңбы балам? Жакшы жүрөсүңбү? Унуткан жоксуңбу? Келесиңби? Конечно, апа, барам. Тиги Айбикени утренниктен кийин таяталары алып кетелик деген мейли деп койгом, мейли да, апа? Мейли балам, мейли кызымка. Алып жөнөт тайне таятасыныкына. Анан өзүң келип кал. Үйдө соксоюп жалгыз отургуча бул жерде чогуу, жаран, жаңы жылды тосолу балам, келип каласың да. Конечно, апа, барам да, мен сизге сонун жолу калып койгом. Азыр жолукту көтөрүп алып жарым саатта барып калам, Рахмат балам, кагылып кетейин, макул. Кой, мен келиндердин баарын тургула деп коем. Өзүм келинимди тур дейин эми.
ал деле уктап жатат. Азыр. Бул Элеонора Бишкекте төрөлүп өскөн. Кайненеси менен жашайт. Бир үйдүн эрке кызы болчу. Бул үйдүн да эрке келини. Сабира апаны канча эркелетпесин, күйөөсүнүн мээсин качан өзүнчө бөлүнөбүз деп жеп келе жатканына көп болду. Сабира апа деле Элеонорадан көрө Жанараны колуна алып алгысы келет. Бирок алар көнбөйт экенин билгени үчүн Элькасынын көзүн карап айланып кагылып турат. Элька, тур кой кагылып кетейин. Садагам секет болоюн балам, тур кой Элька. Секет кетейин, тур кой балам, тур. Жеңелерин барын чакырып койдум, тур кой. Азыр апа 5 мүнөт. Балам, тур, жеңелерин барын чакырып койдум. Алар келсе сен түшкө чейин уктап жатканыңды көрүп анан мага эле сөз тиет да балам. Тур кой, секет кетейин, тур эми. Эльканын ушунусу азаматтык кылды да биз келгенче. Канчада турдуң Элька? Элька ачыгын айтсаң негизи ондо эле. Биз сендей болуп жаңы келген убакта бизде андай жок болчу. Айта, 7-де турчубуз. Апам бышырды же өзүң бышырдың? Апам бышырып коюптур, анан калган чогуу жасап атабыз да. Негизи бир гана ушу жаңы жыл күндөрдө эмес, мындай деле үй бүлөлүк майрам кылып көп жолугуп турсак, өзүбүзгө деле жакшы болот дейм да. Такыр эле жок болуп кеттик го. Жеңе, кстати, сиз баягы бир косметикалык жөнүндө айттыңыз. Ушул жөнүндө айтсам, жакында эле бир жаңы набор алды да. Ошо мен байкалып атабы. бетиңиз жылтырап калыптыр го. Элеонора, билесиң, мен да сага сунуштабадым беле. И, кстати, достар, ойлосоң кийимдерди заказ берейин. Каяктан? Бул эми күйөөсүнүн акчасын эле шопингке кетирип отурсаң. Соң келди. Жеңе, сиз дайыма ушинтип бересиз. Ай, калптычы. Жеңеш керек дайыма чөнкө. Ладно, мейли. Өзүңүздө эмне жаңылык, жеңе? Иштериңиз кандай болот? Жам буян подполковник болгону. Үйдө турбайт. Нормально жасаба. Жеңе, мен кантип таза ачмак элем. Мен артыңыздан кайра тазалап Болдугула, жаңы жыл болду болсун. Жеңе, абайлабайсызбы? Кандай абайлабайсызбы? Эдита, бул кичинекей эле нерсеге эмне мынча ызылдап атасың? Кандай ызылдап атасың? Абайлаңыз да, жеңе. Мунун баарын ким тазалап айтасың? Сен менден Дайыма кичүүсүң. Жеңе, караңызчы, мына өзү согуп, өзү баштап. Менден кичинекей Жолуңуз Сен жаңы жылда келип алыпчы. Жеңе, болдуңуздарчы дейм. Сен Эдитаны алчы. Жаңы жылда урушасың. Мен колдандыңыз, жеңе. Жеңе, караңызчы мына. Жөн, болдугулачы, жөнду. Бретпиз. Эдита, бас дейм. Болдугулачы, запам көрсүн, не берилди, бас. Сен жолсун да, эмне болот? Анын жолу Дайыма кантип жолат. Бу кандай жаңы жылдар чогуу туралы баарын чогултуп атсам. Окуй, булар биринин этин бири жеп атпайбы? Окуй, эмне кылсам я? Кандай кылсам? Азыр мен эми буларды элдештирем десем, көк бет бар. Азыр мен буларды азыр көрсөтөм, азыр мен көрсөтөм. Ай! Не oldu? Kolum ay. Ay.
Качереңиз ооруп атат. Абайлаңыз апа. Кайрыңыз ооруп атат. Алыспы? Абайлап айтып билеңиз. Апа, эмне болду? Апа, абайлаңыз. Эля, эмне болуп кетти? Бирөөңөр сүйлөңүз, бирөөңөр. Улап кетти. Апабыз болуп атат, доктор карап берип коюңуз. Ошондой дебейсиңерби? Силер ызычуу болуп чыккыла. Мен өзүм көрөм. Азыр мен чечинтип көрүшүм керек. Жок, чыккыла бол. Не азыркы муустан таягынан жыгылдыңызбы, Кана чечиңиз, мына чечиңиз, мен көрөм азыр. Болбосо рентгенге тартабыз. Ой, тилер жокпу? Ой, Шайлебек доктор. Отурсаңыз, мен жыгылган деле жокмун. Ой, мен жыгылган деле жокмун. Ой, сизге бир айтып кетейин. Үй бүлөңүз бар да. Бар. Үй бүлөңүз бар болсоң да мени түшүнөсүз. Ой, мен келиндерим, төртөө тең менин келиним. Ушу төртөөнү жаңы жыл күнү жакшына кайгылып бир чогултуп, бир ата конушта бир сонун отуралы десем, ой, ызычуу болуп кетишпедиби биринин этин бири жеп үйдө. Жана аял көп болсо, ашканада иш бүтпөйт деген ушул экен да. Анан эле карасам ызычуу түшүп калды. Анан кантип токтотом, бирин айтсам, бири укпайт. Баягы уруштун чоң учогунда. Анан айлам кетип, анан мен ушул ишти жасадым. Эч жеримде эле эчтеке болгон жок. Ушу келиндеримдин бир жакшы бир элдешип, жаңы жылда бир жакшы бир маанайда отурсакпы деген ойдо ушуну баштадым. Менин дагы үйдө аял заттар бар, ызычуу бар. Бияка келип мен эс алып отурам. Эс алам деген иштен эс алам. Кечке чейин иштеп анан кечинде бар үйгө түнөйм. Эми жаңы жыл ушундай майрам экен. Келиндер деле кайнененин камырынан деп коет го. Мен сизге азыр маселени чечип берем, андан ары өзүңүз ырастайсыз. Болтурбу? Анда эмесе мен колуңузду таңып берем азыр. Апам эшикте эмне кылып жүрдү болду экен? Ушуну айтсаң суукта. Отун алайын деп эле барды да бак ошондой. Биздин көзүбүз карайбы дейм да. Сизге эле жумшасып да, бизге да айткандан уялды да. Элкага айткандан уялып картошканы өзү бышырып жүрөт. Бизге айта албай музда кардын үстүндө басып жүрөт. Кылады да. Ошо отун алганы барса керек. Анан биз ушинтип келип алып айда жылда биргелебиз да. Эдита жанары. Анан келген келе болду, мейли.
келип алып, анан кийин бир концерт койгонубуз кичине туура эмес болуп калды да, чынын айтканда. Андан көрө бир ынтымактуу бололу, шерине баштайлы, я не знаю, бирдеме кылып бат-баттан чогулуп туралы. Мен да сүйүнөм бат-бат келип турсаңар. Менде бир сунуш бар да. Алгысындарым менин, алтындарым. Бүгүндөн баштап биз апаңызга чын жүрөгүбүз менен жаман жагыбызды көргөзбөй, ушундай бир сонун кызмат кылалы, анан атайын жаңы жылдык бир белек берели. Может, колуна билерге алып беребиз? Сынбаган колуна. Алып берели. Анан дагы апамдын колу айыкты чакты чогуу жашап турбайлыбы? Эле, бул эртең урушайбыз. Урушпайсыңар, Сен эртең менен эрте туруп ташта. Мен азыр келиндериңизге барып жакшы абалда түшүндүрүп айтам. Жүрөгүнө жете турган кылып. Сиздин колуңуз сыныпы сизге жакшы мамиле кылышат. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Рахмат сизге. Ай кыздарым, жакшы эле кыздар экенсиңер. Апаңардын колу ушу чыкканагынан жаракат чыгып сынып калыптыр. Оор абалда силер мынау кышкы убакытта жакшылап жылуу кармаш керек, жылуу мамиле кылыш керек. Уктуңарбы? Болбосо анын сакайышы кыйын болуп калат. Жылуу мамиле кыласыңарбы? Жакшылап карагыла. Уктуңарбы? Болуп турганда жакшы турган. Рахмат, жакшы Алла. Кээде жаш курагыңа карабай деле калп айтканга туура келет экен. Ынтымак жан дүйнөнүн, тынчтыктын, сүйүүнүн, туугандыктын азыгы эмеспи? Бирок ниети түзүк калп айтса, бул деле болот. Жыйынтыгы жакшылыкка алып барган болсо, мындан эч ким жаба тартпаса керек. Бул калп болбогондо, балким бешөөбүз беш жакты карап үңүрөйүп отурмакпыз. Дагы жакшы биринин бетин бири ача электе токтоп калды. Мына эми жабырап урушканды деле унутуп калышты. Алтындарым десе, жаңы жылга ушундай жакшы маанай менен кирип баралы.